Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар айтып, урматтуу аталар, агалар, жараткан Аллах Таала бүгүнкү ыйык жума күнүндө кайрадан өзүнүн үйүндө жолугууга мүмкүнчүлүк берип отурат. Кудай Таалама көптөгөн шүгүрлөр айталы. Ушул ыйык күндө кылынган дуа тилектерди, каалоолорду бардыгын Кудай Таалам кабыл кылып, эки дүйнөңүздөрдү бактылуулардын катарына кошуп, абад кылып, жараткан Аллах Таала жүзүңүздөрдү эки дүйнөдө жарык кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам динин бизге жеткирип, ислам динине бизге элчи болуп, пайгамбар болуп, толук түшүндүрүп, үйрөтүп, көргөзүп кеткен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда бул ислам дининин толук экендигин, кемчилдиксиз экендигин баяндап, мына ошол ислам динин Кудай Таала өзү адамдарга эки дүйнө бактылуулукту камсыздап берет деп сунуштап бир канча аяттарды айтат. Эң акыркы түшкөн аяттардын бирөөсү Алейма акмалту лакум динакум ва радиту лакумул ислама дина. Мен бүгүн силерге диниңерди толук кылып бердим. Ва атмамту алейкум ни'мати. Нематымды толук бердим. Исламды силерге дин кылып берип ыраазы болдум дейт. Buniyal İslam ala khamsin. İslam 5 negizdige negizdelgen. İslamdı bir imarat dey turgan bolsak, anın 5 ustunu var, 5 türkügü var. Mına oşol 5 ustundun birөөsü eң algaçkısı bul albatta la ilahe illallah iman keltirүү, namaz oku, orozo karmоо, zeket berүү, anan kimdin мүмкүнчүлүгү жете турган болсо өмүрүндө bir жолу ажылык амалын аткаруу. Ve haccul beyti men istata ileyhi sabila. Mümkünçülüğü жеткендерге, жетпегендерге эмес. Төртөөсүнө бардыгыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Келме айткан баарыбыздын колубуздан келет. Намаз окуган баарыбыздын колубуздан келет. Туруп окуй албасак олтуруп окуйбуз, олтуруп окуй албасак жатып окуйбуз. Орозо дагы мына ушундай. Зекет дагы мына ушундай. Бай болсок беребиз, бай болбосок бербейбиз, мойнубузда милдет эмес. Ал эми мына ошол 5-инчиси бул ажылык. Ажылык бул мына ошол акчасы барларга. Кандай акча дегенде мына ошол эми мурдаракта төөсүнө, тамак ашына, үйдө аял бала чакасына деп эсептей турган болсок, бүгүнкү күндө мунун бардыгын бир эле сөз менен, бир эле квитанция менен чечип коебуз. Бул мына ошол жанакы биздин мамлекет көрсөткөн, муфтият көрсөткөн акчаны төлөп, ажылыкка деген жанакы эмне, ошол квитанцияң бар болгон болсо ажылык фарз сага. РСК банкка бардың, ошол көрсөтүлгөн сумманы төлөдүң, ошону төлөгөн болсоң, ажылык саңа фарз. Эгер ошону төлөй албай калдың, барсаң банкта очур жетпей калды, ажылык фарз эмес. Төлөйүн дедиң, $50 акчаң жетпей калды, ажылык фарз эмес. Төлөдүң, жөнөп атканда ооруп калдың, ажылык фарз эмес. Жана башка себептер менен. Эми кимде ким ошол акчаны төлөп туруп, муфтияттан катталып, урматтуу Ахматалы уулу Шумкарбек, сиз быйылкы Кудайым буйрса биздин Кыргызстандан бара турган 6000 ажынын ичинде барсыз. Барасыз деген болсо, демек сизге ажылык фарз болот. Ошол жылы барып, ана ошол айтылган рейс менен учуп барып, ажылык ибадатын аткарып, кайра келүү, мына ошол бардыгыбызга фарз болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 3-4 жумадан бери жок болдум. Бул мына ошол ажылык ибадатына барып келгендигимдин себебинен, буга чейин башка шакирттер башкалар окуп атты. Мына ошол ажылыктагы ажылыктын милдеттери, ажылардын аткара турган иштери, же болбосо мына ошол ажылыкта биздин кыргызстандык ажылардын жетишкендиктери же кемчилдиктери, кетирген каталары же ийгиликтери. Бүгүн мына кайнап турганда азыр свежий келдик. Ошол жерде көрүп келген жана кемчилдиктерди момент айтып калалы. Эмки жыл ажылыкка барам деген наркы беркелер ошого карап даярданса. Балким эмки жыл ажылык жакындаганда былтыр мен көрүп келген мондой кемчиликтер болгон десем анча окшошпой калышы мүмкүн. Бүгүн мына ошол свежий болуп ушул нерсени жеткирип коюшум керек экен жамаатка. Ажылыкка апамды жөнөтөм дегендер, атамды жөнөтөм дегендер же өзүм барам дегендер ушул нерселерди кылышы керек экен деп көкүрөгүмө бир аз сактап келген нелер бар. Мына ошолорду бүгүн бир аз бир камера аркылуу да чыгарсак, анткени Кудайыма шүгүр, бир жакшы заман келип, бардар заман келип, ачарчылык жок, кедейчилик жок. Ажыга барабыз деген мекендештерибиз катар тизилип, очерет жетпей атат, башка болуп атат. Мунун бардыгы Кудай Тааланын биздин өлкөгө бир рахматыны, берешендигини жаадырып, мына ошол бардыгыбызда акча болуп, бардыгыбызда бир барууга мүмкүнчүлүк болуп аткандагысы, бирок ошол акчаң болсо эле, жана билет алып койсоң эле, же эптеп учуп барып койсоң эле ажылык болуп калды деген сөз эмес. Мына ошол ажылыкка бир аз даярдануу, же кимдер өз алдынча барса болот,
kimler atası menен barış керек же kimler жалгыз барыш керек? Ушул суроолорго бир аз жооп издебесек, анткени кээ бирөөлөр атасын жөнөтүп коюп, апасын жөнөтүп коюп, атам дуа кылып келет, апам дуа кылып келет деп бул жакта күтүп олтурган менен атасы буга, апасы буга ыраазы болуп бир жакшы бата бербестен кээде кыйналганда, чарчаганда, тажаганда каргап коюусу дагы мүмкүн. Анткени биз мына ошол бир канча жолу барган адам катары айтабыз, кээ бир ата-энелер бала мен мынчалык экенин билбептин деп баласын каргагандар дагы болгон. Көз менен көргөнбүз. Анткени менин балам эптелүү мага билет аперип коюп кутулуптур, башка кылыптыр деп. Анткени ал жерде мына ошол 20 күндөн ашык 30 күнгө жакын жүрүлөт. Анан ысык дегенде бүгүн мына ысыды башка болду 40ка жакында отат деп атабыз, ошто 35ден ашты деп. Бирок бул ысык эч нерсе эмес, Бул ысык мына биттекте менен ажыга барып келген аталар отурат. Бул жанакы неме курорттогудай эле жүрөбүз азыр. Бул ысык эмес. Ал жердеги ысыкка салыштырмалуу 52-53 градус. Ал пасайт деп 45, 46, 47 деп көрсөтүп атат. Эми ошол зданиядан сыртка чыкканда жанакы баняга парга чыккандай эле болуп атат. Ошончол деңгээлде ысык. Анан бүгүн эми Кудайыма шүгүр барыңыздарда телефон бар, жаңылык башкан көрүп атасыздар. Бир канча адамдардын өлгөндүгү, башка болгондугу, официальный жана жарыя кылгандыгы 1000ге жетпеген адам санын айтып атат. Бирок bir 3-4 миңби, 5-6 миңби адам кырылып калды окшойт. Анткени биз ошол живой көрүп аттык, живой жаназаларына катышып аттык. Мына ошол ысыктан башкадан кыйналганда ошол эмне кароосуз калып башка болуп. Бирок мына ошол 5000 адам өлөө, 10 000 адам өлөө, алардын ичинде биздин кыргызстандыктар жок. Биздикилер өлгөн болсо, жөн эле ажалы жетип, же оорунун айынан, же башка нерсенин айынан, ысыкта калып кетип, суусуз калып кетип, чатырсыз калып кетип өлгөн бир да кыргызстандык жок. Ошол нерсени эске алыңыздар. Ошончо адам өлтү, неге биздикилер жок экен деп таң калып аткан болсоңуздар, ошончо адам ажылык, негизги ажылыктын ибадаттары бул 5 эле күн болот. Бирок биз 1 ай жүрүп атпайбызбы? Бул 1 ай жүргөнүбүз мына ошол дүйнө жүзү бир учурда келгендиги үчүн аэропорт, самолет, тыгын жана башкаларды эсепке алып, Курбан айттан 15 күн мурда кабыл алып баарын чакырып алат. Курбан айттан кийин 15-20 күн ошол чакырып алган адамдардын кайра таркатат. Өзү ажылык 4 эле күн. Курбан айттан 1 күн мурда башталат, Курбан айттан кийин 2 күндөн кийин бүтөт. 4 күн, 5 күн эле. Ошол күндөрү учуп барып туруп, Курбан айттан 1 күн алдын барып, бүтүрүп, баштап 3 күндөн кийин бүтүрүп кайра келе берсең болот, ого самолетуң жок. Бизде ошол эмне алдын ала очерет менен чакырып алат, кайра ошол система менен кайра таркатат, пробка болбосун, башка болбосун деп туруп, мына ошол эмне шартка жараша дүйнө жүзү бир учурда келгендиги үчүн 5 миллионго жакын, 6 миллионго жакын адамды бир учурда чогултуп, бир учурда баарына жатакана берип, бир учурда баарына иче турган суу берип, бир учурда баардыгына мына ошол кондиционер берип, жана башка, бир учурда баардыгын табафта айландырып, бир учурда баардыгынын коюнун муздап, мына ушундай бир учурда баардыгы барып шайтанга таш атып, ошол эмне баардыгын график менен Кыргызстан саат 5ден 6га чейин, Өзбекстан 6дан 7ге чейин, дагы Индия 8ден 9га чейин деп мына ушундай эмне жанагы система менен ушундай эмне ажылыкты адам көп болгондугуна байланыштуу мына ушундай бир уюштуруп берет. Эми элестетиңиздер, биз Кыргызстандын мамлекетинин баардыгы бир учурда ошол жерде. Биздин мамлекеттин саны чалык 6 миллион, 5 миллиондон ашык адам бир учурда ошол жерде ибадатка барат. Мен жана өлгөндөрдүн башкалардын арасында биздикилер жок дегеним, үйдө конок чакырган сыяктуу эле бул Сауд араптар үчүн. Үйдө кээде 20 адам чакырабыз, эмне ошо 20 адамга дасторкон жаябыз. 20 адам чакырсак 50 адам келип калса, демек 30-у сыртта калат деген сөз. Алар дагы ажылыкка мына ошондой атайын ажылык визасын берет. Жыл сайын 3 миллион, 4 миллион адамга. Визаны алып барган кыргызстандыктар 6 000. Анан өзүнүн хоту менен, чорный хот менен барып алган дагы адамдар болушу мүмкүн. Биздин Кыргызстандан болгон болсо 100-200 болушу мүмкүн андайлар. Умрага барып калып кетип, баласы студент болсо ошонун квартирасында калып кетип, анан кийин секин кошулуп кетип ажылык кылгандар, Меккеде, Мадинада баласы окугандар бар болгон болсо, же тууган уругу барлар болгон болсо. Бирок мына ошол Мекке, Мадинага жакын болгон, деңиз аркылуу келе турган Африка өлкөлөрү, Мисир, Египет сыяктуу мамлекеттер, Иордания сыяктуу мамлекеттерден, көбүнчөсү мына ошол жакыр мамлекеттерден виза аркылуу, атайын чакырык, уруксат кагаз аркылуу келбестен, жанакындай деңиз менен, чорный хот менен келип, мына ошолор деңиз аркылуу башкалуу чорный хот менен келип, баягы чакырылбагандар. Ошолор чакыргандардын баарын жайгаштырат, баарына чатыр берет, баарына кондиционер берет, баарына суу берет, баарына тамак берет. Анан чакырылбагандар сүрүлүп барып туруп, анан суу жок жерге, кондиционер жок жерге, чатыр жок жерге чыгып кетет дагы. Жанагы сиздер интернеттен көргөн жаңылыктан өлгөндөрдүн баардыгы ошол эмне
Nelegalni чорный ход менен келгендер, чакырыксыз келгендер, чатыры жок, жанагы 53 градуста bir saat турган болсоң, любой адамдын мээси кайнайт. Ал кары картаң, оорукчан, давлениеси бар, сахары барлар эмес. Мага окшогон жигитти деле ал жерге bir жарым саат коюп кое турган болсоң, нокаут кетет. Ошончолук деңгээлде ысык. Эми ал ысык ушу барып эле көрбөсөң, бул айткан менен элестетип, ушу банянын парын элестете бергиле да. Кадимки эшикте банянын парын элестете бергиле. 5 мүнөткө чыгасың, футболкаң суу болот, келип жууп коесуң, жайып коесуң, 3 мүнөттөн кийин кайра кургайт. Ошончалык деңгээлде. Ал жанакы өлгөндөр ошол эмне, жанакы нелегальный барып алып, кароосуз калып, элементарный биздин чатырларда, биздин Өзбекстандык болсун, Кыргызстандык болсун, биздин чатырларда холодильникте муздак суу түрү менен каалашын чалып иче бересиң, ал мусорго ыргыта бересиң, аны бирөө чектебейт. Сен бүгүн уже 3 бокалашка ичип койдуң, эми 4-сүгө тийбей, башкаларга жетпей. Бизде андай ограничение жок. Бирок ошол элементарный ошол бир бутылка суунун жоктугунан ошол жанакы чакырыксыз келгендер, нелегальный келгендер кырылып калды. Ал жана интернетте 950 адам, 550 адам деп аткан ал жалган маалымат, bir 5-6 миң адам өлүп калды окшойт. Балким андан дагы көп. 10 миң, 15 миңден да ашып кетиши мүмкүн, анткени ысыкта ошол турган жайында эле көпчүлүк эмне болду? Жайында жыгылды. Ошол нерсени эмне силерге айтып коеюн дегеним, жанакы эмне үчүн ошол өлгөндөрдүн катарында биздикилер жок, башка жок дегени, анткени биздикилер мына ошол дипломатия менен, келишим менен 6 миң адам чакырды, 6 миң адам апарып, ошол 6 миң адамга чатыр берип, көлөкө берип, гостиница берип, ар бирибизге мына ошол эмне суубузду берип, башкабызды берип карагандыгы үчүн. Ажылык иштерин уюштуруу бул аябай татаал, көп адам, дүйнө жүзүнө айтып атпайбызбы? Бир умра ибадаты бул круглый боло берет. Бирөө ноябрда барат, бирөө декабрда, бирөө мартта барат, бирөө июнда барат. Ажылык Курбан айт күнү ошол жерде болушун керек, ажылыктын өзгөчөлүгү. Курбан айт күнү ошол жерде кылышың керек. Баардыгы бир учурда кылыш керек. Бүгүн маналар кылып ала берсин пробкака, мен эртеге кылам десең, ажылыгың ажылык эмес. Арафатта 2 саат турбаган болсоң, ажылыгың ажылык эмес. Бүгүн Арафатта адам көп экен, мен чыкпай атайын, эртеге чыгабыз биз. Эртеге адам жок болот деген болсоң, ажылыгың өтпөй кал. Ошол айтылган саат, айтылган секунд, айтылган минутада ошол айтылган жерлерде турушуң керек. Ошондо гана ажылыгың ажылык болот, эми барып келгендер билет. Айтайын дегеним, демек бардык адамдарды бир учурда аткар деп талап кылып атабы? Демек пробка ошончо. Эми жанакы давлениеси бар, сахары бар, перевес, аябай семиз болгон, жашы өтүп калган. Адатта бизде плюс 60. 60тан жогорагы барат. Ал байкуш же өзүнүн сумкасын көтөрө албайт, же өзүнүн ихрамын жакшы орой албайт. Анан жанагы пробкада басың десең, 40 адам жетелеп кетип каласың, жанагы 2-3 кары картаң башкалар калып калат. Анан бул байкуштун эч кимиси жок экен деп анан каралашасың, башка кыласың, жетелейсиң, коляскага салып түртө коесуң. Тердеп кетет, кийимин чечип алып душка саласың, башка кыласың. Анан кесең эле, анан жанагы 570 менен баласы ошто аэропортто. Сен жанакы ел менен чыгасың, жана красавчиктики VIP менен чыгып кетет да. VIP зал менен чыгат. Анын сумкасын да аэропорт кызматкерлери көтөрүп чыгат. Ошол жерде анан күйөсүң да. Ата-энеге кызмат кылып башка кылып коюу, бул билет алып берип коюу менен, келгенде VIP зал менен чыгарып коюу менен болбойт. Ал 20 күн ал ысыкта адам аябай башкача жүдөйт. 2ден 3төн көйнөк алып барып кээ бир кампирлер. Ал бирешке чыгып киргенде эле уже тердеп, сасып жарабай калат. Адамдын теринен өткөн жаман жыт жок. Ошого мен азыр мына ушул ажылыктан свежий келип, ажылык боюнча сиздерге бир каргузар дейбизби, маалымат берип атканым, арабызда ниет кылгандар бар. Кайра жазып аткандар бар. Дамла бизге да дуа кылың, эмки жылдар биз дагы ата-энебизди жөнөтөлү, башка кылалы депчи. Эгер жаш болсо, эпчил болсо, өзүн эптесе жөнөткүлө. Болбосо жөн эле койгула. Лучше ордуна өзүңөр барып койгула. Ош ажылыкта ушундай болот. Кары картан кыйналгандар болсо, мен атам Ахматалинин атынан ажылык кылышты ниет кылдым деп барасыз, өзүңүзгө эмес, атаңызга ажылык кыласыз. Жарайт. Аны атам турса мен барганым болбойт, антет ко, мынтет ко деп биздикилер таза каадалуу адам болуп жөнөтүп берет. Ал байкуш ал жакта мына ушул бир канча күн жүдөп, какап, элдин баарын жүдөтүп, басалганы мейли, эптеп өзүн эптей алганы мейли, кээде инсульту барлар жөнөтүп бергендер бар. Коляскачандарды апасына кошуп, апам түртөт, башка кылат. Ал жетип жетпестен ал аэропорттон чыкканда эле апасынын жанагы баняга чыкканда эле. Аэропорттон чыкканыңда эле ысык лап урат. Ал күйөөсүн эмес өзүн эптей албай калат ал кемпирчи. Ушинтип жөнөтүп койгон агаларга, энелерге балким биз интернеттен дагы көрөт. Мына ошол эскертүү жакшы эмес. Умрага жөнөтөсүнбү, ажылыкка жөнөтөсүнбү?
Әл-хаджу машаққа. Ажылық бұл машаққат. Бұл қиыншылық. Ал жерде бас деген жерге басышың керек. Тоқта деген жерде тоқташың керек. Шайтанға ташат дегенде ташатышың керек. Ал шайтанға ташата тұрған жер сен алдыңа келбей ташатып қой деп. 4 километр, 5 километр басып барышың керек. Басып барғанда бір немеде жана көлөкөйдө башкада дарыян жайда, Акбуран жайда жана токтогул паркта басканда эмес. Ысык, зонтиксиз 5 мүнөткө чыга албайсың. Магазинге чыга албайсың зонтиксиз күндүн ысыгынан. Анан ал байкуш сумкасын асынган, колуна жана шайтанга атам деген ташын алган. Кээ бир аксакалдар капа болбосун, бучонтойдо сигарети. Ошол ысыкка кошуп зажигалкасын анда түтөтүп башка кылат. Ушунун баардыгы жакшы эмес. Мана ажылык иштери эми гана бүттү. 2 жыл ажылыкка чейин 1 жыл бар. Ата энемди жөнөтөм дегендер, өзүм барам дегендер бүгүндөн баштап даярдансын. Ошол жаман иштерин таштасын, сигаретин таштасын, башкасын таштасын, насуайын таштасын. Сөгүнгөнүн таштасын, жалган айтканын таштасын. Бул ажылык пул менен дагы кыла турган ибадат. Дене менен дагы кыла турган ибадат. Анан жүрөк менен, ниет менен дагы кыла турган ибадат. Зекетке, садакага акчаң болсо берип койсоң болду. Мешиттин светине башка акча сен бирөө келип 10 миң, 20 миң берип кетиши мүмкүн. Кутулду. Намазга сөзсүз өзүң окушуң керек, ордуңа орозону өзүң тутушуң керек. А бул ажылыкта пулуң дагы керек, денең, күчүң дагы керек. Анан мана ошол эмне руханий таза дагы болуп ошого өзүң даярдашың керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, өмүрүбүздө бир эле жолу фарз. Намазда азыр жумада мен кокус окуп атып даратым сынып калса же башка болсо кайрадан окуйлу жамаат десем кайрадан окуйбуз. Же кимдир бирөө багымдат коктап калган болсо казасы бар, казасын окупайт күн чыккандан кийин. Сап жолдо барат, башкада барат. Орозо күндөр ооруп калып, башка болуп операция болуп тута албай калдым, орозодон кийин тутуп койсоң болот. Ажылык андай эмес. Ажылыкта пробный ажылык деген түшүнүк жок. Каза ажылык деген түшүнүк жок. Бир жолу фарз болот, бир жолу барасың, бир жолу мүмкүнчүлүк берилет, ошондо ката кетирбеш керек. Демек ошондо сен баардыгын билген болушуң керек. Так дамла бүгүн эми бул жака басабыз, анткени мен китептен окуганмын. Ажыбашчы бүгүн бияка басабыз, анткени мен китептен окуганмын, билип алып барышың керек. Анан эптеп эле шарт билет тап берген, башканы кылган, ажыбашчыга кошкон. Бир жума барып жакшы ибадат кылмыш кылат, Кабаны бир көрөт, башка кылат, сүрөткө түшөт, селфини кылат. Анан эле карасаң баардыгы балкондо. Ой, жылкыны алдыңбы? Кудаларды чакырдыңбы? Барганда бир жума эле ибадат кылабыз. Калган 15 күн уже биякта жанагы ажы тойго даярдык. Балконго чыксаң ошол ысыкта терлеп алган видеобузуттан эшматты айттыңбы, ташматты айттыңбы, кара сууга барып таспини алдыңбы? Жанагы мадейинчина 15 сомдук жана жайнамазды алдыңбы? Жакшы эмес. Ибадаттын жанакындай бир рахатын дагы, бир лаззатын дагы, даамын дагы кетирип жок кылат. Ошол нерсеге түрткөн кээде биякта калган кудагыйлар дагы. Апаң ажылга кетти, мага көйнөк алып келсе керек, а? Мага жоолук алып келсе керек, а? Мага таспа алып келсе керек, а? Неберелериме доп алып келсе керек, а? Тайнең умрага кетиптир деп. Ажылга кетиптир деп. Ошол нерсе жакшы, ушуну бир бөгөт коюшубуз керек. Şu ketip atkanda atan ketip atat, ağan ketip atat, koşunan ketip atat. Çatki ibadat kılıp gerek. Bizge tasbiham gerek emas, jaynamazam gerek emas, dopuyam gerek emas. Oşol Kabаны көргөндө bitta дуа кылың пайгамбардын жанында. Ушул жетиштүү дегиш керек. Тилекке каршы жанакы ушул кудамы алышым керек, кудагыйымы алышым керек. Ал жерде бир жашыраак келинди жетелеп алганычы. Сендей кыздарым бар, сендей келиндерим бар, сага кийгизип көрүп алам деп. Ал Макка, Мадина көйнөк ала турган, доп ала турган жер эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Макка, Мадинадан замзам алып келиш керек, дүйнөдө жок. Макка, Мадинадан курма алып келиш керек, ошол Мадинанын пайгамбар айткан курмалар. Пайгамбар көчүп барган курмалар. Пайгамбардын изи баскан жердин мөмөлөрү. Анан ал жанакы Мадейин Чина деген допу, жайнамаз, жоолук, көйнөк, мунун баардыгы алып келе турган нерсе эмес. Тилекке каршы барат кайра уже ушул Кыргызстан менен алек. Аны кылдыңар, муну кылдыңар видеобузуктан. Малдар жакшыбы, балдар жакшыбы? Байкуш балдарын жакшы. Бул жака келип алып 2 күндөн кийин кайра чалат. Дамыла мен нерсе баргым келип атат, прямой эфирден Кабаны тиктеп отурам депчи. Ошол жерде живой тиктесе, живой тиктебей биякта той менен алек болгон. Анан келип алып 2 күндөн кийин мен дагы сагындым, дагы баргым келип атат, Аллах Таала дагы насип кылса экен дейт. Ошол жерге 20 күнгө, 15 күнгө барганда тоюп ибадатты кылып алып, анан бияка келгенде тойду, башканы Куданы сыйлай бериш керек.
Тилекке каршы бизде мына ошол кайсыл гана эми Кыргызстан көп улуттуу мамлекетпиз. Өзбеги болобу, кыргызы болобу, дунганы, тажиги айырмасы жок. Бардыгыбызда проблема, болезнь ушул. Бардыгыбызда мына ушул нерсе. Şu барганда бир 3-4 күн эле ибадат кылат, жакшына кылчу. Бүттү, Кудай кааласа эми палан күнү кетебиз. Шого чейин кеңири ибадат кыла бергиле өз алдынча. Мана Кабаны көрүп алдың, Замзам сууду көрүп алдың. Мана Сафа Марва, мана пайгамбар маерде төрөлгөн, маетте неме болгон, могул жерде Кур'ан түшкөн, могул жерден дин таркаган. Могул жер пайгамбардын кабыры. Ушул жерлерде дуа кылгыла десең, болуптур дейт. Жанагы кетер күндүн эле рейсин билген болсо болду да, уже. Дамыла бизди качан базарга апарасыз? Дамыла качан бизди магазинге апарасыз? Дамыла жүрүң мен жетеле барып бир таваф кылдырыңчы бир. Мына бүгүн бир бошоп калдыңыз, бир кеңир ибадат кылып келели бир. Замзамдын жанында бир дуа кылганды үйрөтчү деген бир адам боло элек алы. 15 жол бардым окшойт менчи. Канча жол барганым эсимден чыгып калды. Бир адам айт эле, Дамыла мен жетелеп жүрүп, Замзамдын булагына бир дуа кылганды үйрөтчү деп. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, эми бул бүтүндөй жүрөгүндө Аллага, пайгамбарга сүйүүсү бар инсандардын эңсегени ажылыкка, умрага барган. Бардыгыбыздын жүрөгүбүздө бул мухаббат бар. Эми бир ушундай бир жүрөккө бир байлаган, бир сүйүү бар ошол жака болгон. Ошого бараарда же жөнөтөрдө ушул нерселерди эске алыңыздар. Ушул нерселерди эске алалы. Анан жанагы плюс 60-тар ден соолугу мыкты болсо өзүн жөнөтүп бергиле. Өзүңүз кошулуп барганга акча жок болсо анда калтырып коюп эле, ордуңузга мен кылсам болот экен деп туруп жашырактар баргыла. Биздин Бишкектин тегерегинде жанагы дунган туугандар бар экен. Алар биздин өзбегибизден ham кыргызыбыздан ham динде кыйла алдыга кетип калыптыр. Бир ажы башчы жүрөт, бүт мендей жаш келин кыздарды жетелеп алган. Айтып, "Тасыр, сен группаңбы?" десем, "О, адамдар мен ушулардын ажы башчысымын" дейт. Булар ким десем, булар дунгандар. Кыргызстандан келдиңер, "О, адамдар булар жана Айбай Антоновкадан аркы беркиден ошол жерлерден." Машалла, кары картаңдар эмне соктоп ташадың десем, "Дамыла буларда кары картаң калган эмес" дейт, баары келип бүткөн дейт. Буларда уже жанагы эмне минус 40 көп калыптыр. Биздикилер плюс 60, плюс 70. Буларда уже 40тан пас болуп калыптыр. Ажылык бул күч менен кыла турган ибадат. Пулуң чечпейт ал жерде. Ал жерде пулуң чечпейт. Ал жерде күч керек. Басышың керек, кылышың керек. Кадимкидей буттар шишип кетет. Кадимкидей баса албастан жатып калат. Ал эми биздин Кыргызстан мына ошол штаб башкалар медигин дагы, врачын дагы, башкасына бүт баардыгын уюштурган. Мына ошол ооруп калса, башка болсо сразу баса алса жетелеп алып барасың, атай медпункт бар. Баса албаса шарт группага квартираң номерин жазасың, врач келип көрүп кетет. Ушунчалык бир жогорку деңгээлде уюштурган. Аябай жакшы. Бирок ошого карабастан кары картаңдар кыйналат демекчимин, Ал ажы башчы башка үйрөткөнгө, айтканга, дегенге. Сен атаң менен апаңды жана келеске салып түткөнгө эмес. Ошону эске алыш керек. Анан бароо башка болгондо канча түшүндүрүп айтсаң деле, кайтканда 30 кг болсун багажыңар десең, кары картаңдар түшүнбөйт экен. Кече акырында эки аксакал турат. 45 кг экен. Багажыңыз кана десем өтүп кетти дейт. Бул эмне десем, бул дагы багаж дейт. Канча килограмм багажың өтүп кетсем, 35 кг өткөзүп бердим дейт. Карамасам беркиси 15 кг. Ким айтты сизге 50 кг багаж деп, 30 кг болуш керек го десем, өтүп кетет деппин да балам деп. Өзү баса албайт. Ептеп барып жанакка жакшы тилип жалдырап отуруп, өзүмдүн жүгүмө кошуп, өзүмдүн багажыма кошуп скоштоп, өзүмдүкүнү 45 кг өткөрүп, аны аксакал жетелеп өтүп кетти. Мен көрбөй өтүп кетсем, калат ошол жерде жана 15 кг багажы менен. Ошон пакеттин ичи бүт жайнамаз, допу, таспи. Бул эми Замзам сууга курмага ашык болуп аш чалып алыптыр да дейин десеңчи. Көтөрсөң бүт пайган пакет жеңил, алсаң бүт Замзам, таспи, допу. Ошол нерсени биякта мына жөнөткөн азаматтар, күтүп аткан азаматтар айтышыбыз керек, Эми арабтар өздөрү бирдеме чыгарып, ушундай бир качественный бол, мына Ирандыкындай бир килем-силем болсо алып кел дейт элек. Бул арабтар тиш чукулачам чыгарбайт. Бардыгы мадейинчина. Бардыгы Кытайдыкы. Ал алып келип бир колдоно турган, буюмубуз кие турган допун баарыңар көрүп атасыңар, баарыңарга берип атат ошол таспини ham, допуни ham. Ошону эмне эскертишибиз керек, айтышыбыз керек, дешибиз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн мен кыскача ажылык боюнча ушул нерсени айтайын дедим. Ошого жанакы апам капа болот, атам капа болот дебеш керек. Бул жерде сиз капа болот деген менен ал жерге барып 2 күн кыйналгандан кийин шумкардамла келеске салып түртүп жүргөндө каргайт. Акмак бала мен жөнөтпөй эле койбоптур деп. Тартынат. 2 күн айдап чыгам, 3 күн айдап 4 жүргөн Дамыла тегеле койгон, кетер күнү мен аэропортко алып кетсеңиз болду деп, кайтканга чейин 15 күн кезинсе да уктайт. Дамыла сизге ham оорум түшүп атат, башка кылтат деп. Ошого ошол нерсени эске алыңыздар.
Ажылык атамды, апамды жөнөтөм дегендер, ден соолугу мыкты болсо жөнөткүлө, болбосо ошол кошулуп барыш керек. Болбосо жетелеп барып ошол жерде чарчаса кераске асара калыш керек. Терлесе футболкасын чечип алып, жууп, жаңы футболка кийгизиш керек, атырын себиш керек, башка кылыш керек. Кээ бир аксагал башкалардын жанында комнатадагылар жата албай калат. Адам баласы тер дегенде жыттанганда ушундай жаман жыттанат. Ошол нерсени эмне эске алышыбыз керек? Мусулман адам эмне бирөөгө оорун тийгизбеш керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, кыскача ажылык боюнча мына ушундай. Ал эми жалпы кыргызстандыктардын ажылык амалы боюнча сурай турган болсоңуздар, ар бир 30, 40, 45 адамга бирден ажы баш жиберди. Бардыгы арабчаны билген, мурда барган, жетелеп жүрө ала турган балдар. Андан тышкары алардын үстүнөн ыштап көзөмөлдөп турат. Андан тышкары мына ошол биздин күч структурасынан башканан дагы барган, мына мед тармактан барган, бүт бардыгы көзөмөлдө 24 саат көзөмөл менен бирөө жоголуп кетпестен, адашып кетпестен, бир жерде калып кетпестен бардыгы биримде 100% аябай жакшы уюштурулду. 2 адам, 3 адам көз жумду. Алар мына ошол эмне оорунун башка айынан. Жана мен айткандай суу жетпей калып, аптакта калып кетип эмес. Биздикилер Минада, Муздалифада, ажылыкта, Арафатта өзү шарият боюнча талаада, таштын үстүндө турушун керек, ошол 55 градуста. Бирок бүгүн мына ошол эмне заман өнүгүп жетишип, ошого дагы мына ошо биздин мечитте болгон темир контейнер чатырларды уюштуруп, анын ичине бир 300 адам, 400 адам бата турган чатырларды уюштуруп койгон. Ошол 400 адамга бир 20-30 кондиционер, 3-4 жерде холодильникте муздак суу, бүт бардыгы уюштурулган, аябай жакшы. Эч бир кемчилдик жок. Бир гана кемчилдик ошол эмне көбүрөөк дуа кылганы башканы билбей барып алгандар, анан экинчиси өзүн эптей албай барып алгандар. Ошол нерселерди кийинки жылдарда бир кемчилдик катары карап билип, ошону эске алышыбыз керек. Атам калып болот, апам калып болот дебестен, өтө карып кыйналып калган болсо, ордуңузга мен эле барып коем. Ажылыкта өлгөн адамдын ордунан барып кылсаң болот, же ошо өлө тургандардын атынан барып кылсаң болот. Жанагы эмне, жанагы өлүм оорусу менен ооруп, кыйналып, кары картаң болуп баса албай калгандардын атынан. Ошого иншалла бирөөдүн атынан барып кылып койсо жарайт, эч нерсе эмес. Ошону эске алышыңыздар керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, кыскача мына ушул бүгүнкү биздин жума сабактагы жумада айта турган темабыз бул. Буга чейин да бир канча жолу айтканбыз, бирок бүгүн дагы мына ошол биздин муфтияттан берген талап боюнча экстремизм, терроризм, радикализм жөнүндө сүйлөгүлө, ушул нерсеге басым жасагыла дептир. Эми бул нерсе мына ушул бир 5 жыл, 6 жылдан бери, мына 10 жылдан болуп калдыбы? Şu Siriya baştalgandan beri ekstremizm, terrorizmdi süyleyüz, radikalizmdi süyleyüz. Mana ошол жанакы кээде бул не жанакы кайра муну чорный пиар дейбиz, не кылып кайра муну бир көжүтүп, кайра мына ошол экстремист, террорист, радикализм деген нерселерди бир эмне бир популяр кылып бердик. Мына ошол экстремизм деген эмне, радикализм деген эмне, ушуга бир аз бир токтолоюнчу, бир 5 мүнөт убакыт калды. Экстремизм бул чектен чыгуу. Ekstremist деген болса, шумкардамда экстремист деген болса, демек шумкар чектен чыккан деген сөз. Шумкар радикал. Радикалный молда деп атабы? Демек шумкар динге тереңдеп кирип кеткен, аша чапкан. Жанакы пайгамбар алып келген таза диндин нормативден өтүп кеткен деген сөз. Ал-гулу фид-дин дейт, бул динде тереңдеп кирип кетүү, аша чабуу, фанатизм. Ушул нерсе жакшы эмес. Бизде бардыгы мына ошол эмне өз ордунда болуш керек. Экстремизм, радикализм бул чектен чыгуу боло турган болсо, чектен чыгып бир иш кылып коомго башкага зыян келтирсең, сен уже терроризм. Террорсуң. Теракт болду, башка болду, жардыруу болду дейт, теракт болду дейт, чектен чыкты. Жардырбаш керек де, бар туруп Крок-Ситиде жардырды, чектен чыкты. Ал жер жардыра турган жер эмес. Ким чектен чыккан болсо, ал теракт кылды. Ким чектен чыкса, ал экстремист, ал радикализм. Ал радикал. Демек ошол нерсени эске алышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саят алан-насу санават, хидаатун юсадак фиха ал-казиб ва юказзаб фиха садик." Адамдарга ушундай бир жалганчы бир заман доор келет. Ал учурда чынчыл жалганчы, жалганчы чынчыл болуп калат дейт. Туура сүйлөгөн адамды жалган айтып атат деп, жалган айтып аткан адамды мана ушул катырды деп калат. Ва ютаман фиха ал-хаин ва юхавван фиха ал-амин. Аманатка бекем адамды кыянаткөй деп, ал эми кыянат кыла турган жана мошенник, аферист, жанакыны эмне мародерду, бул жакшы адам деп, ишеничтүү адам деп таанып калат адамдар. Ва янтукул фиха руайбата, жанакы өзүн эптей албаган, өзүндө бир маалымат болбогон чала сабат бирөөлөр дин жөнүндө, саясат жөнүндө сүйлөп калат дейт. Ким ал десе, мына ошол эмне өзүн эптей албайт дагы, илими жок, бирок жалпы адамдардын үстүнөн калчап өкүм чыгарат. Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек, сабатсыздар эмне мына ушинтип күйдүрөт дейт. Экстремизм, терроризм же радикализм бүгүн пайда болгон жок.
Бұл 15 кылым мурда пайгамбар келгенде ошо сахабалардын арасында да экстремисттер бар эле. Анасыга. Бұл кече Сирия башталганда чыккан жок. Пайгамбар Куран алып келгенде ошондо бар эле экстремист сахабалар, радикал сахабалар. Айша энебизге келди дагы сахих хадис. Айша энебизге келди дагы 3 сахаба пайгамбар деди, үйдө кандай кылат деди, көчөдө жакшы деди. Үйдө дагы не иштерди кылат? Бизге айтчы пайгамбар, биз да пайгамбарды ээрчиле, дуурайлы деди. Айша энебиз айтты, пайгамбар деди, кээде таң аткыча тахажжуд окуйт деди. Пайгамбар бир күн орозо калмаса, бир күн оозун ачат деди. Пайгамбар деди, кээде биз менен жатып уктаса, эс алса аялдары менен. Кээде деди бизге жолугостон дуа кылып Кудайдан кечирим сурайт деди. Жанагы 3 сахаба айтты, бу пайгамбардын өткөн күнөөсү кечирилген, келерки күнөөсү кечирилген, бейиш тозок, дүйнө акырет бардыгы пайгамбардын урматыга жаралган. Ушул инсан түндөлөр уктабай намаз окуса, кээде орозо кармаса, онда биз бүтүппүз, биз тамам болуппуз деди. Биттасы айтты, мен бүгүндөн баштап круглый год орозомун, өлгүчөм деди. Ооз ачпайм деди. Экинчиси айтты, мен бүгүндөн баштап ушу желкем балышка тийбейт деди. Уктабайм, төлкө Кудайдан кечирим сурап намаз окуйм деди. Үчүнчүсү айтты, болду мен аялдарыма талак берем деди, аялдарым менен аял затыга жолобойм деди. Бу мен ибадат кылышым керек экен деди. Бу пайгамбар ушунча кылса, мен деди ишти өткөзүппүз биз деди. Пайгамбар келип калды, 3 адам кетти. Пайгамбарыбыз айтты, бир риваятта пайгамбар өзү угуп калды дейт. Бир риваятта Айша энебизден сурады дейт. Ал үчөө ким деди? Я Расулалла, булар ушу сиздин үйдөгү иштериңиз сурады. Айттым деди. Жакшы. Анан эмне дедилер? Бирөөсү бүттү, мен уже тамам бүгүндөн баштап төлкө орозо кармайм деди. Бирөөсү мен аялыма жолобойм деди. Бирөөсү мен такыр уктабайм деди. Пайгамбарыбыз кайра чакырды. Кайткыла деди. Мен пайгамбармын деди. Ибадатты кылсам ана мен кыла турганмын деди. Бирок мен бир күн орозо кармасам, бир күн оозумду ачам деди. Бир күн аялдарым менен жатсам, бир күн Кудайга тахажжуд окуйм деди. Бул чектен чыгуу, ла рахбанията фил ислам. Исламда аялдан обочолонуп кетүү же динге терең кирип кетүү жок деди. Ан никаху суннати фаман рагиба ан суннати фалайса мин. Никелешүү аялдар менен чогуу болуу бул менин сүннөтүм, ким унан баш тартса бул менин динимден эмес деди. Пайгамбар үчөөнү сен экстремистсиңер деп айтты, мындайча айтканда. Чектен чыктыңар деди. Мусулман мындай болбойт деди. Мусулман намазын да окуйт, аялы менен да мамилесин кылат. Мусулман намазын да окуйт, уктайт дагы. Мусулман намазын да окуйт, орозосун да кармайт, кээде ачат дагы. Экстремизм бир сөз менен айтканда ар тармактын, ар кесиптин өзүнүн койгон норматив чектөөлөрү бар. Ошонон ашкан болсоң экстремистсиң. Бүгүн экстремизм, терроризм дегенде только жоолукчан менен эле саллачанды, сакалчанды түшүнүп калдык. Экстремизм, терроризм десе эле сразу же эмне дааватчыга же мечитте намаз окуган аксакалга же жоолукчан жүргөн кошунанын кызыга жанагы не пикирдин баардыгы ошого кетет. Центр внимания ошол жака кетет. Демек 12 саат иштешиң керек, 11 саатта сен качып атасыңбы? Сен жеткен радикал, жеткен экстремист сенсиң. Айлыгыңды гана алышың керек, башка пара албашың керек, урдап атасыңбы? Демек, аша чапкан экстремист сенсиң. Бүгүн экстремист дегенде только жоолукчанды, мечиттин имамыны, дааватчыны гана элестетип калдык. Экстремист, радикал ким чектен чыккан болсо, өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, койгон чектен ашкан болсо, жанагы заборду бузган болсо, ошол экстремист, ошол радикал экен. Ошол анан чектен ашып урдап аткан болсо, чектен ашып алып аткан болсо, ошол террор кылып атат. Бүгүн экстремизм, терроризм бул эгер исламдагы экстремизм, терроризм болсо, анда ошо исламды элестетишибиз керек. Бирок экстремизм, терроризм бул бардык тармакта бар. Шумкарда жума намазды 2:00-да бүтүрүш керек. Ушундай бизде тапшырма бар. Мэриядан, казыяттан тапшырма бар. Шумкар өлүп кетип атсаң ham 2:00-да жамаатты чыгарып бер, жумушка башкага барыш керек. Мага ушундай тапшырма бар. Бүгүн эч нерсе болбойт, 2:30га чейин деген болсо, мен терроризмин, мен экстремизмин, чектен аштым. Намазды кечиктирдим. Ошондуктан ар тармакта өзүнүн койгон неси бар экен, норматив бар, чектөөлөр бар. Ошол чектөөдөн, кызмат абалыңдан, мансабыңдан, башкаңдан кыянаттык менен пайдаланган болсоң экстремистсиң. Кээде келинине күн бербеген кайнелер бар. Ашыша нерсени талап кылат, антетинде ошол кайнелер экстремист. Кайнени күйдүргөн келиндер бар, ошол экстремист, ошол радикал. Кайсы нерседе бардыгында мына ошол эмне коюлунган эрежелерди так аткарсак, сактасак, чыныгы мусулманбыз, чыныгы адамбыз. Эгер мойнубузга жүктөлгөн милдеттерден аша чапкан болсак, экстремист, радикалбыз. Жараткан Аллах Таала бардыгыбызды ошол экстремист болгондон, радикал болгондон
terror болгондон сактасын дагы, чыныгы мусулман болуп жашаганды насип кылсын. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, ыйман исламда кадамдарыбызды бекем кыл. 6000ден ашык кыргызстандык аталарыбыз, апаларыбыз бүгүн ажылык ибадатын аткарып, алгачкы топтор келе баштады. Мына ошол кылган ажыларыбыздын ажылыгын кабыл кыл. Ошолордун ушул элибизге, жерибизге, бала чакасына, тууган урук, колу кошуна, кудагыйларына кылган дуаларын кабыл кыл. Жараткан Аллах Таала элибизге, жерибизге тынчтык бер, ынтымак бер, биримдик бер, өнүгүү бер, өсүү бер, ар кандай бала апаттардан, оору суркоолордон сакта. Аллахым өзүң рахматыңды, берешендигиңди жаадыргын. Мына ушундай аман болгон, тынч болгон мамлекетте өнүгүп, өсүп жашаганды насип эткиниң. Аллахым динибизди, ыйманды, исламды туура үйрөнгөндү, радикалдашпастан, экстремист болбостон, пайгамбар кандай үйрөткөн болсо, Аллах кандай буйруган болсо, ошондой мусулман болуп жашаганды бардыгыбызга насип кыл. Бирахматика я архамар